азыр же мошенниктер аябай көп болуп кетти го. Күнүнө байкеме 500 адам чалат. Бей калгандар мени карап салышкан да. Экинчи динибиз бар, наркы динде кандай болот булар? Бычак менен алып келип сатчыда кандай болот? Саламатсыздарбы урматтуу Соло Медиа YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Жалпыңыздарды орозо айы менен куттуктайбыз. Орозодо сооптор эки эселенип берилген өзгөчө берекелүү ай экенин билебиз. Ошол себептен көпчүлүгүбүз жакшылык иштерди кылганга, көбүрөөк кайрымдуулук кылганга аракет кылып келебиз. Алардын катарында биз дагы барбыз. Ушул ыйык улуу айдын урматына Соло Медиа YouTube каналы бир нече үй бүлөлөргө колдон келишинче жардамын берүүнү туура көрдүк. Бүгүн алардын бирине барабыз. Кайрадан Кия Кыргызстан менен жолго чыктык. Биз менен болуңуздар. Бүгүн биз менен бирге бара турчу атайын коногубуз дагы бар. Ал белгилүү кыргыз эстрада ырчысы. Анын ким экендигин бир аздан соң билесиздер. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсызбы? Жакшы, кандайсыз? Жакшы жүрөсүзбү? Рахмат, жакшы жүрөбүз. Орозо айыңыз менен куттуктайбыз сизди. Бирге болсун. Көрүшүбүз. Жана жүзүп кетпесе бияга туралы. Келип бергениңизге чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Ушундай сонун бир мүмкүнчүлүктө мени чакырып атканыңыздарга мен да аябай ыраазымын. Анда жүрүңүз, бүгүн бизди ошол жака Кия Кыргызстан жеткирет. Ошол бүгүн дагы бир үй бүлөгө барып, колдон келген жардамыбызды сиз менен бирге Кичине болсо да кубанып келели. Жүрүңүздөр. Бисмилла. Биз дал ушул айда бир нече үй бүлөлөргө кайрымдуулук кылалы деп чечкенбиз. Адамга адам керек деген аталышта. Бүгүн мынакей кыз сайкал менен буга чейин убадалашып сүйлөшкөнбүз. Ошол жака барып биргеликте бир колдон келген жардамыбызды көрсөтүп келели деп кыз сайкал менен дагы жолуктук. Бир жолу саламатсыздарбы? Негизи мындай иш-чаралардын бирин да калтырбаган аракет кылам. Өзгөчө жүрөгүмө жакын да бул нерсечи мага. Бардык нерседен дагы ушул кайрымдуулук өзгөчө жакын. Негизи буга чейин ушинтип тартып, видеого тартып көрсөтчү элек, анан акыркы 2 жыл такыр көрсөтпөй эле, видеого тартпай эчтеке кылбай эле жардам берип жүргөнбүз. Анан баягы көп суммада акча керек болгондорго гана тартып, элден жардам сурап беребиз да. Анан өзүбүзчө көп эле кылабыз. Анан билбейм, мындай жүрөгүмө жакын нерсени айткан үчүн дароо макул болуп, сразу келдим десем болот. Кээ бир адамдар атайын пландашат экен да. Мисалы, айына монча сом киреше тапсам, анын мисалы 30% өзүмдүн жеке керектөөлөрүмө, 10% саякатка, анан 10% кайрымдуулукка деген сыяктуу атайын бир планында бардыгын бөлүп коет экен да. Мына сизде дагы бир ошондой монча пайызды тапкан кирешемдин 10% дайыма кайрымдуулукка жумшалат деген сыяктуу бир нерсе барбы? Же мындай ыңгай келген учурда берип жүрө бересизби, жардам бере бересизби? Жок, антип акчаны бөлбөйт экенмин. Мынча пайызын дебейм, ар дайым эле колуман келишинче кайсыл канча болсо ошончонун берип эле кайрымдуулук кылып келебиз. Негизи мен көп мындай жалгыз кайрымдуулук көп кылбай калам да. Ар дайым кошулуп калышат, анан мындай көбүрөөк болуп барып, анан көбүрөөк акча же болбосо көбүрөөк продукт алып барып калабыз да. Андан кийин акчаны бөлүп атайын бул кайрымдуулукка деп бөлүнгөн эмесмин. Болгону баягы крупный сумма, чоң сумма колума кармап калганда эле сразу акчаны алып коем. 100 миң алсам, 20 миңин алып коем. Ошо кайрымдуулукка жумшайм деп. Сразу эле берип салам уже. Ким ооруп атат, эмне кылып атат. Эми банкте вообще акчам турбайт. Ал эле которо берем. Чыккандардын бардыгын элечи 1000 сом, 2000 сом которо берем. Эми кичине болсо да пайдасы тийсин деп. Анан көпчүлүк ошо кайрымдуулук жасаганда тескерисинче баягы сөз бар го, силер канчалык берген сайын мен силерге ошончолук көп берем дегенчи. Мисалы, ого бетер ошол кирешеңиз артып, бир ишиңиз жеңип жүрүп калганы бир байкалабы ушундай нерселер? Кайрымдуулук көбүрөөк кылып баштаганда. Албетте, бул нерсе
сөзсүз түрдө боло турган нерсе. Мейли иш жүрбөсүн, мейли башка болбосун, бирок сөзсүз түрдө сени бөөдө кырсыктан сактап турат да. Бул деген факт. Прям мындай. Мен эгердечи бир күндө жана көчөдө туруп акча сурап аткан бирөөгө да акча бербесем, жүрөгүм сыгыла берет да. Как будто мен ошого обязан болгонсуп кыла албай калдым деген сөз. Кээде бизде деле болот да, акча жок болуп калган. Ичинесизби, тыйындарды монтотуп да берем да. Анан бул нерсе деги эле жумушка эмес, бул бөөдө кырсыктан да сактайт деген нерсени мен аябай толук кошулам. Буга чейин ачык кылып келгем деп айттыңыз го, анан кийин жашыруун эле кылып калдым, көп нерсени элге айтпайм деп. Себеби бар болуш керек Эми себеби дегенде мындай болуп калат экен да. Азыр мошенниктер аябай көп болуп кетти го. Акча чогултуп атканда эле дагы бир нерсе кылып кетишет. Же болбосо бизди алдап туруп, баягы кандай десем, мен ушинтип ооруп атам дейт дагы, анан макул деп жардам бере элсең ал адам сопсо адам болгон болот. Ага биз уже элден акча чогултуп берип алган болобуз. Анын дагы жообу бар, анын дагы баягы биз ушунчалык прям даталап алдайт да, документтерден бери көргөзүпчү. Анан ошон үчүн мен аябай коркуп калгам, мунун жообу бар депчи. Андан көрө тынчыраак берем десем, колуман келишинче эле берейин деп ошентип көп жашыруун кылып калгам. Анан кийин баягы элден жардам сураганда действительно баягы ооруп аткан адам тастыкталып, баягы өзүм байкем Эрнис Борбаев бир тууган байкем аябай көп кылат да, кайрымдуулукта. Ал күнүнө да аныкычы. Анан ошол байкем тастыктап берсе, анан кийин гана чыгарам. Ал күндө кылган үчүн баягы Ал уже билип калганда ким кандай эмне сразу муну чыгарба деп айтат. Анан хорошо деп ал айтканын чыгарам, айтпаганын. Бирок чындап эле жеке катка жазгандар аябай көп болуш керек кайрымдуулук, мындай жардам берип коюңуз деп сурап бергендерчи. Өтө көп, чынында өтө көп. Баягы өткөндө ошо бир эжеге коляска алып барып бергенде күнүнө байкеме 500 адам чалат экен да, жок дегенде 500 адам. Эми мен мага анчалык чейин чалбайт, бирок жеке кат аркылуу мен аябай муктажмын, мага продукты керек деген адамдар аябай. Негизи баягы чыныгы муктаж болсо берген жакшы да. Анан азыр кичине жеңил оокатка да көнүп калгандар да бар. Калп эле айтып эле ушундай болот экен деп эле кылгандар да бар. Чынында мен кээде карантин убагы болду го, ошол убакта аябай мен таң калдым да. Адамдардын нафси мындай тыя албайт экенбиз да. Кээде мындай барып тамак алып барып бердик, продуктларды алып барып берсек, карап туруп эчен карап сүт жокпу, эмне, тиги жокпу, бул жокпу деп анан каргап кайрачы. Ушинткенде мен аябай таң калгам. Чоң эле эжелер мени карап эле карап атышат. Продукты жетпей калды, просто талап кетишти. Анан көрсөм баягы мындай да, бир эле адам, бир эле үй бүлөгө бир эле пакет да. Жок, айланып келе ала беришиптир. Анан жетпей калгандар мени карап салышкан да. Ошондо аябай таң калгам. Бул өкмөттүн продуктусу болбосо, муну биз атайын чөнтөгүбүздөн чыгарып өзүбүз элге таратып атсак, кичине мындай эме болуш керек деп аябай ыйлагам да. Ошондо келипчи. Анан апам айткан, мындай каргагандей жаман көрөм да, мындай чын эле мындай. Мага кажется, ошол нерсеге тие тургансыпчы. Анан аябай жаман болсо апам айткан, Кудай көрүп турат, баары нормально, сен вообще переживать этпе деп. Чынында ойлосом, кээде ушинтип адамдардын нафсиси тие албай калат экенбиз да. Бирок чындап эле балким өзүбүздүн нафсибиз ток болгон болсо, пейилибиз ток болгон болсо, мындай нерселерге дагы көбүрөөк муктаж болбой, берекелүү жашайт белек балким. Пейилден да деп коет го. Ошол себептен балким бул деле сүйлөшүү жөн жерден эмес, кимдир бирөөлөр үчүн пайдалуу болуп калышы мүмкүн. Баса быйыл орозо кармай албай калсаңыз керек, Быйыл мага кечиримди. 6 классымдан бери кармайт экенмин деп көрсөм. 6 класстан бери калтырбай кармап келем. Мага аябай мындай орозону күтөм да, өзгөчө күтөм. Анан үйлөрдө ошо орозо маалында кооздоп, мындай жаңы жыл болот го, күтүшөт го кичинекей балдар. Ушундай эле күтөм да мен да орозону. Аябай быйыл дагы мындай эбет алган жокмун. Күтөм деп сүйүнүп аткам, бирок мага кармаганга болбойт деп койду. Ошо мен кармаган жок. Партнер нефть Кыргызстандагы ата мекендик компания. Жогорку премиум сапаттагы күйүүчү майлар бар.
АЗСтер Кыргызстандын 7 регионунда тең жайгашкан. Жалпысынан 120 станция бар. Сиз күйүүчү майдан сырткары станциянын дүкөндөрүнөн автопродуктуларды, жаңы жасалган тест татымдарды жана суусундук ысык чай, кофе дагы алсаңыз болот. Андан сырткары медициналык бурч дагы каралган. Ал жерден кан басымыңызды өлчөп жана баш ооруга керектүү таблеткаларды колдонсоңуз болот. Мунун баардыгы бекер. Андан сырткары кошумча кызматтар дагы каралган. Дөңгөлөктү бекер жеткирүү жана унаага тез жардам кызматы. Эгер унааңыз күйүүчү май жок жерден өчүп кала турган болсо, анда күйүүчү май толтурулган канистрлер берилет. Ошол орозонун деген аябай көп эрежелери бар го. Мисалы, тамак жебей эле коюш бир эрежеси, ошол эртеден кечке чейинчи. Андан сырткары дагы баягы көптөгөн сооп иштерди жасаш керек. Мисалы, бүгүнкү сыяктуу Амалдарды аткарыш керек. аткарыш керек. Мындай сөзүңө дагы, көзүңө дагы орозо кармаш керек деп анан ошолордун да кээ бирлер айрымдарын билип алып анан өзгөчө карманышат да. Сиз дагы айтып өтсөңүз, мисалы, орозодо могу нерсе кылганга болбойт деп мындай кээ бирлер үчүн маалымат болуп калсын да бул. Эле кыймыл айта албайм. Анткени болот да. Эми чынында биз эми антип айтканга эрте да. Сиз карманып жүргөн нерселердичи Карманып жашооңузда? жүргөн нерселерди эми мындай да, адамга баягы сөзсүз түрдө акчалай же сөзсүз түрдө эле мен бай болуу анан кийин жардам берүү деген нерседен алыс болушубуз керек да. Жылмайып койсоң да бул чоң сооп да. Ошол нерселерди үйрөнүп, жаман сөздөр сүйлөбөйм, жок дегенде ушу бир айдын ичинде анан мен кээде баягы комментарийлерди көрүп таң калып калам дейм, булар кантип эле ушуну жаман жаза беришет депчи. Мейли мен го биякта чыдайм, кийин эми экинчи динибиз бар, наркы динде кандай болот булар депчи. Биякта адам чыдай берет, бирок нары жака барганда кичине тилге ээ болуш керек да. Жаман нерсенин баарын жаза беребиз, айта беребиз, бирок эртең анын да жообу бар да. Эртең тилги үчүн да жооп беребиз, могу жазып аткан комментарий колубуз үчүн да жооп беребиз, жакшы комментарий үчүн да жооп беребиз, жаман комментарий үчүн да жооп беребиз да, чынындачы. Анан колум бар, тилим бар деп эле жаза берген да болбойт. Жок дегенде ошо ороз айында бири бирибизге күлүп, жылмайып, азыр эми интернет заманы, жок дегенде жакшы комментарий, жакшы бир смайлик менен бири бирибизди кубанып койсок деле бул чоң сооп деп ойлойм. Ооба. Анда бүгүн Кыз Сайкалдан эң бир жакшы кеңеш ушул болсун. Мындан кийин бирөөнүн постунун астына комментарий жазып кала турган болсоңуз, Жаман жазбаңыз. бир гана жакшы гана сөздөрдү жазыңыз. Ал жакпайт, бул жакпайт, андай экен, мындай экен дегенди жазмай жок. Анан ушул нерсени кийинкиге адатка дагы айлантып алсаңыз болот. Чындап эле ушинтип эле үйрөнсөк болот да. Ооба, өзүбүздү тербие алсак болот да. Мен ушул орозодон баштап мен эч кимге комментарий жаман сөз жазбайм деп өзүнө кабыл алып койсун болот. Ооба, туура. Мисалы үчүн мен ойлосом, мен эч кимге жаман комментарий жазбайм. Мага кереги жок. Вот жаман комментарий жазган адам болсо, мен жаман комментарий менен жооп берем. Ал менин жакынымбы, таанышымбы, мен мындай эме кылбайм да, кандай десем, жашырынып анан бияка отуруп алып башка эме менен жазбайм. Только ошо өзүндөй кылып эле да жооп берем. Көрө албастык бул эң жаман нерсе. Ошол көрө албастыктын айынан чынында да көп нерседен кур калып кетебиз да. Ошол көрө албастыкты бир аз тыйсак, баары сонун болуп кетчүдөй. Ушу чындап эле баягы ошол эл адам болгондуктан көп сөздүн баарын өзүңөргө түздөн түз кабыл алган адамдар силерсиңер да, ошон үчүн сөздүн жакшысы менен жамандын салмагы силерге аябай билинет болуш керек. Ооба. Негизи мындай да, 80% жакшы комментарий болсо, 20% жаман комментарий болот. Бирок ошол 80%ды басып кетет да, 20%чы. Анткени жаман сөздү бат адам кабыл алат экенбиз да. Ушуну сурагым келген да. Жанагы кээде ушундай жазып коюшат, анан чындык эмес болгондо кабыл алып баягы ичиңен ооруп калат. Ошол абал кандай болот? Эчнеси мындай эме да. Мындай билсинчи, ошо жазып аткандар балким. Бычак менен алып келтирип сайтып жаткандай болот да. Билбейм, мен ичине ушундай кабыл алып баштадым да эмнегедир. Буга чейин эчнеси такыр кабыл алып жүрүт да деп элем. Ошол үчүн болуш керек. Азыр көрсөңөр ар бир комментарий менен урушуп жүрөм. Баягы кандай десем, эме да, мындай өзүмө жакын алып эле, эмне болду, эмнеге антесиң деп эле прям кырылыша кетем да. Балким ошо кош бойлуу болгон үчүн көңүлүм назик болуп атат. Анан буюрса кабылма келип алгандан кийин кайра эле баягы сайкал болуп чыгып келем. Эч нерсени кээде. Ооба.
негизи ошол эле жакшы экен, кенебегенчи. Ар биринин жүрөгүн ала берсең, адам аябай мындай жаман болот экен, бат эле ооруп калат экен. Көңүлүн алып алып, түнү менен даже ыйлайбысың да, эмнеге буну билбей Оюңан жашай берем кетпейт деп. ошол сөз, э? Ооба, прям ойлоно бересиң. Ошол эсиңен кетпейт да. Неге ушинтип айттың? Ошентип анан адамдын жүрөгүн оорутуп коебуз ошентип. Болбогон бир сөз менен. Взгляните по-новому на привычные вещи. Инновации, расширяющие твои возможности. Абсолютно новый Kia Sportage. Ушпойлуу деп калбадыңызбы? Ошондон улам сурап атам да. Негизи ушул орозо айында дубалар түздөн түз кабыл боло турган, бат кабыл боло турган ай дейт го. Ооба. Анан кош-бойлуу болгондугубуздан жана эне ошо боюнда бар кезде баласынын тырмагынын учунан чачынын учуна чейин кебетесинен бери анын бактысын, баардык ден соолугун сураш керек. Ооба. Эмнени сураса эненикин берет депчи. Берет, ооба. Анан нелерди сурап атасыз сиз? Чындап эле өң келбетинен бери ушинтип сурайсызбы же мындай? Жок. Аман болсун деп, соокто болсун деп Өң коесузбу? келбетинен бери баягы антип сурай турган деле эме болгон жок, бирок мен үчүн алты сан аман, ыймандуу, ырыска эшектүү, ушундай эле бала төрөлүп берсин деп баягы тилеп эткесиң да. Эненики ушул экен, алты сан аман эле дей берет экенсиң. Кызбы, балабы эч кандай эмеси жок, разницасы жок. Главное ушул аман болсо экен. Мурун апам ушинтсе, эмне эле ушинте берет дей берчүмүн да, кечке эле балдарым бактылуу болсун, анан аман болсун. Баягы уктап атканда шыбырап. Ошол нерсе азыр менин өзүмдүн башыман өтүп атат да. Кызымды карап алып, аман эсен ушул кызым жакшы чоңойсун, ыймандуу кыз болсун, аман эсен туралайын, алты сан аман бала болсун деп ушинтип апамдай болуп эле мен да шыбыранып калдым да. Ушул нерсени эле сурап калдым. Бүгүн дал ушул Саткына эжеге биз келдик. Колдон келген жардамыбызды көрсөтүп кетели деп. Анан биз жалгыз келген жокпуз. Сиздин акыбалыңызды сурай турган, көңүлүңүздү көтөрүп кетейин деп. Саламатсызбы? Кандайсыз, жакшысызбы? Таандыңызбы? Арзыңыз кабыл болсун. Кыса калкабалы. Сизбы? Жакшысыңызбы? Жакшы. Алла разы болсун. Үйдө балдарыңыз менен эсиз. Жүр, киребиз. Алаппы? Ал, э? Бир воротаны көрүп алып бир особняк экен деп ойлогонбуз да. Өткөндө неме хозяин кылып келди да, жолго жакын экен. Балдарыңыз жалгыз калат экенсиз анча. Көп чыгам. Жакшы болуптур да. Квартирада турасыз бул үйдө? Ооба, квартирада. Канча сом төлөйсүз? Менде тапканда берем, таппаганда тегалеп коем. Канча бересиз? 3000 ашыктыра албайм. Анда үй ээси жакшы экен, э? Эси жакшы, адам жакшы, мага жардам кылып аткан. Жакшы экен да анда. Канча балаңыз бар? Көбүнчө эле бере албай калам. 5 балам бар. Эки орукча колунда. Анан 3 өздөрү менен өздөрү окуп кеткен. Азыр 3 колуңузда, э? Аз балдарыңыз үйдөбү? Ооба, балдар үйдө. Саламатсызбы? Кандайсың? Кандай? Жакшы. Жакшысыңбы? Атың ким сен? Амирбек. Мирбек. Канчадасың? Соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Аллага шүгүр, силер да жакшы. Розоңор кабыл болсун. Рахмат. Сиздин да орозоңуз кабыл болсун. Бүгүн ошо атайын сиздердин үйгө келгенбиз. Аз дагы белегибиз болсо дагы баягы ден соолугуңузду сурап, көңүлүңүздү көтөрүп, көңүл буруп коелу деп. Орозодо акыбалыңызды сурап аткандар көп эле болот абы? Алла разы болсун. Болуп атат. Ушул эле бир бөлмөдө жашайсыздар, э? Үчөөңүздөр? Бир эле бөлмөдө жашайбыз. Наркысы өтө суу, аякта хозяиндин көжөлөр, анан мен ошо керектүү буюмдарым турат. Бирок ушунда эле жашайбыз. Анан наркоку азыр көрөсүңөр, жашап болбойт. Өздөрүнүн хозяиндин майда чүйдөлөрү бар да. Жакшы. Өзүңүз тууралуу айтып кетсеңиз, канча 5 балам бар дедиңиз, э? Мен өзүм 53 жаштамын. 5 балам бар. Үчөө өздөрү менен өздөрү окуп кеткен. Кыздар балалуу, чакалуу. Анан азыркы учурда ушу 2 бала менен турам. Бул 2004-жылкы
бул дагы кичине нерв жагынан ооруйт. Бала 13 жашта, бул акылдуу өтө жакшы. Бул жакшы. Сол бала экен. Мектепке барат, Бара албайт, баса албайт. Буттарым бүгүлүп турат. Ошондо каяктан окуйт? Үйдөн окуйбу? Ооба, домашний берген. Колдордо мындай. Анан мунун диагнозу ревматоидный артрит. Бул эмне менен бастырасыңар? Муну көтөрөбүз кызым экөөбүз. Коляскасы жокпу? Коляскасы эшикте мындай галстук алып чыкканда, анан аяк бирок алып чыкканда эле кылабыз. Мындай сүйрөй турган эмеспи? Жок, ага колдор иштебейт да. Колдор кыймылдай албайт, колдор ошонун ашык болбойт. Анан ошол семиналарга алып барып турам. Анан бул өзү акылдуу, жакшы окуйт, аракети жакшы, мугалимдер айтуу боюнча баарын ошого берет да. Үйдөн окутам, өкмөт төлөйт домашний. Азыр каникул. Анан биздин эң кыйынчылык азыр муктаж жерибиз бизге үй керек болот. Өтө зарыл болот. Бул хозяиндын балдары келет экен. Ошо чыгыш керек да эми, бошотуш керек. Бизге 5 жыл болду, 5 жылдан ашып кетти. Бизге ушунчалык жакшы жардам кылды. Алла ыраазы болсун. Ошолорго да. Бирок бул жакты бошотуп бере турган болсоңор, бара турганга үй жок, Үй жок. Ооба. Сиз иштебейсиз, экөөнү карайсыз. Мен ушуларды карайм. Муну таштап кете албайм. Күчү жетпейт да. Мен галстук алып бар. Ары эчке шамалдайм десем, энди мажбур жок болуп калсам алып чыгат. Кыйынчылык менен алып чыкса керек да. Мени экөөбүз көтөргөндө кыйналабыз. Чоң бала кылып калдым. Ошол менен. Жары окуулар. Атың ким дедиң? Өмүрбек. Өмүрбек кайсы сабакты жакшы окуйсуң? Баарын эле. Баарын эле. Өзү кайсы жагат сага? Баары эле. Баардык сабактан 5ке окуйсуң, Бирөөнү сага аябай жакканы? Аябай жакканы, эме биология. Биологияны, чоңойгондо ким болгуң келет? Эме военныйлардын ойлоп тапкычын. Ошо. Мурда эле өзү военный болгум келип жүрдү. Муну акылы күчтүү. Жок, мурда басып жүргөн 7 жашка чейин анан энем болду энди Алланын берген мээнети. Кичинекей чагында басчу эле? Мурда басып жүргөн, басып эле жүгүрүп эле жүргөн. 7 жашка келгенде баса албай калды да. Буттар ушундай болуп калгандыктан анан колдору ошого карабай дагы жазат сабак. Анан эжекелерди аяп эме кылат. Көп жаздырбайт да, колдору тап кетет да. Ошо биздин шарт ушундай. Биз энди ушу үйгө муктаж болуп турабыз. Энди жер болобу, үй болобу, спонсорлор болсо деген оюм бар да энди. Мен өзүм иштебегендиктен атасы өтүп кетти, 2 жыл болду. Атасы да ооручу эле кайра наркоз алып, 2 жыл болду өтүп кетти. Мен сизге кайра келип кетейин, мындан тышкары дагы келип анан ошол үйдүн маселесин чечип берген аракет кылайын, Мага өтө үйгө муктажмын. Ушу мен өтө көптөйм, ушу 2 баланы үчөөбүзгө шарты менен мындай кичине башпана болсо деген оюм бар да. Мындай жер болсо да мага спонсорлор чыксабы деген оюм бар да, энди Алланын ыраазы үчүн. Ушунча биздин Кыргызстандын жери келен эле да эми биз балам үчөөбүзгө жокто эме бир 2 комнат жер чыга деген. Ооба, буюрса. Ушул орозо айында жараткандан көп сиз дагы дуа кылып, тилек кылып сураныңыз. Мындай кайрымдуу, ушундай берешен ак жүрөк адамдар көп. Анан сөзсүз түрдө бир күн болбосо бир күнү болуп калат чыгар. Өмүрбек, өмүрүң узун болсун, Сен сабакты ушундай эле калтырбай жакшы окуй бер. Анан кийин чоңойгондо сен дагы сөзсүз ошол военный жакта иштейсиң, Менин максатым эми ушу бала өлүмтүгө туруу, бул дагы басып, эл катары теңдештарга кошулуп, жакшы окуп. Эле бул кыз бирокчу эчтеке эме алып турмун, Өмүрбекке эме таттуу алып жегенге бир акча берип коеюнчу, бир нерсе алып жөө макулбу? Өзүңө керектүүлөрүңдү окуңа керектүү алып, мен дагы келем, Хорошо? кылсам деген ойдо жүрөм, өтө терең ойдо, өтө ойлонгон немеде жүрөм да, учурдачы. Ошо менен эң кыйын чечиле турган маселем ушу үйдө, ушу 2 бала.
буюрса эже ал дагы жардам алуудан болот. Birine жетсе, birine жетишпейби. Мен дагы ден соолуктан кетип Бирокчу Өмүрбек кичинекей чак Аллага шүгүр кылам. Аллага шүгүр, кыргыз элим бар экен, жардам кылып жатат. Аллага шүгүр. Кыргыз элим мен эч убакта мындай эмеге таштап коет деп ойлобойм. Жакшы үмүтүм бар, мен элимден үстүмдөн элим эсен болсун. Эл катары мындай эсен болот. ооба. Бирок Өмүрбек деген кичинекей чагында басчы турбайбы, э? Врачтар эмне деп айтат? Эгер жакшы лечение болсо кайра эле мурункудай болуп басып чуркап кетиши мүмкүн бекен? Айта албайбыз эми буга лечениеге жатканда кайра башка дарылар жазат да, эмнеге силер бул дарыларды жазасыңар, мурда дарыларды ичпейбизби десем, силерге анча мынча дарылар таасир этпей калат деп чыкты. Эми мен ошо бала үчүн көрө эми салам. Бул эми мен мурда бул кызга ойлонуп Сага сүйлөйбү? Бул сүйлөйт, аз сүйлөйт да, бирок так сүйлөй албайт. Анан акыл жагынан эме мурда бул кызга ойлонуп переживать этчү эдим. Бул кызга эле буга көбүрөөк ойлонуп атпаймынбы мен. Акыл эстебейт. Алла шипасын берер bir күн деп Алладан үмүтүмдү үзбөйм. Буюрса мен сизге келип кетем. Анан колуман келишинче жардам берип, эл менен да биригип, элден акча чогултуп, сизге үй алганы аракет кылабыз, э? Буюрса балдарыңыз жакшы болуп кетсин. Ошо болуп атат. Менин максатым мен ушу баланы ушинтип квартирада жүрбөй, бир ан жерден ушу башпана болсо ушу баланы келечекте, мунун келечеги кең да жашта. Ушу баланы жакшы эмеге тарбиялап, элге кошуп. Да биз акырындап жыйынтыктап чыга берели. Дагы башка бара турчу үйлөрүбүз бар, бирок өзүңүз байкагандай кыз сайкал мындан кийин дагы сиз менен байланышта болом, кайрадан мен келем, элим менен чогулуп келип дагы күчтүүрөөк болуп, дагы жардам бергенге аракет кылабыз деп айтты. Буга чейин дагы көп жардамдарды берип келген, ошондуктан бүгүнкү жардам ушу менен бүтпөйт го, уланат го деп атам. Буюрса. Ооба, сиз дагы башкысы ден соолугуңарды берсин, сабырдуу болуп, ошо аман болуңуз балдарыңыз үчүн. Анан буюрса дагы ооба, мүмкүнчүлүк болгондо сизге кайрылып сөзсүз түрдө акыбалыңызды сураганга аракет кылып турабыз. Анда келиңиз бир орозодо бата кылып, сиз батаңызды берип анан жыйынтыктап коелу. Көтөрүп билеңерди, дайым берсин тилеңерди. Амин. Şu eli журтум тынч болсун, жумла журтум тынч болсун, заманыбыз тынч болуп, тууган уруктарыбыз тынч болсун, тууган уруктун катарында үй бүлөбүз тынч болсун, үй бүлөңөр тынч болсун. Аллахым, Алладан не тилесеңер тилеңерди берсин, туткан розоңорду кабыл кылсын, дуаларыңарды кабыл кылсын, балдарыңар менен дайыма силерге ден соолук каалайм, иштериңерде ийгилик каалаймын. Алладан не тилесеңер, Кудайым тилегиңерди берсин. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Макул. Жакшы туруңуз, дагы байланышта болобуз, э? Айкам сыр эстей жатат экен, э? Охоту эмеге балага кыйын да сыр эстей жашоо. Ошо шарт жада кыйын. Шарттан итте эметет да. Менимче ошо жакылап ден соолугун карай турган болсо, кайра баса турчу эле бала экен, мындай. Макул, жайында сонун эле болуп атпайбыз. Макул. Макул, анда ден соолукта болуп, жакшы туруңуз, э? Рахмат садага. Макул. Жок. Жаңы эле Саткына эженин үйүнө кирип, акыбалын сурап, баарын көрүп чыктык кыз сайкал менен, э? Чындап эле баягы көп кайрымдуулуктарда жүрүп, мындай чыныгы муктаж экени дароо эле билинет деп айтып каласыз го. Кандай абалда болдуңуз көргөндө эжени? Мисалы үчүн мен айтып атпаймынбы, үйүндө оорукчан адам болсун, сөзсүз түрдө булар муктаж деп. Жардам берген эч кимиси жок, 2 баласы тең.
көрдүңүздөр кандай акыбалда экенин. Буюрса ойлойм, бул эжеге мен сөзсүз түрдө кайра келем. Кыргыз элим кайдыгер карабайт. Биргеликте балким эжеге элибиз менен бириксек, бир кичинекей болсо да үй алып бере алабыз деген бир чоң. Ошол сиз ниет ушинтип койдум айтканыңызды да. угуп мен аябай кубанычта болдум да. Себеби чын эле жардам бергиң келет, анан сизде баягы ошол мезге эже кайра келем, жардам берем деген жоопкерчиликти деле алыш ушундай кыйын да. Анан баягы кичинекей баласын дагы мындай колдон келишинче көңүлүн көтөрдүңүз. Көтөрүп болгон. Негизи баягы даярданбай эле келип алыптырмын чынында. Негизи буга чейин бир эмес 2 үй бүлөгө үй менен камсыз кылганбыз да, эл менен биригип. Анан ойлойм, эл эч качан бурулуп кетпейт мындай нерсени көрүп туруп. 100 сомдон 200 сомдон сенин 20 сомуң дагы бул пайда дейт го. Ошол 20 сомдон болсо да чогултуп биз эжеге бир чоң үй болбосо дагы кичинекей бир өзү айткандай 2 бөлмөлүү болсо дагы баардык условиясы менен үй алып бергенди аракет кылалы деп атам. Азыр өзүм ушундай бир ниет койдум. Буюрса өзүм төрөтканага жөнөгөнгө чейин ушул эжем менен алек болуп, аягына чейин буюрса чыкканга аракет кылам. Мындан кийинкисин буюрса сиздин жеке баракчаңыздан дагы көрүп Карап турасыздар болот ага буюрса. Аябай кубанычтабыз. Анан болгондо дагы сиз менен келгениңизге дагы кубанычтабыз дегенде. Себеби мындай жакшы нерселерге себепчи болуп калсак дагы бул дагы өтө кубанычтуу, жакшы нерсе. Анан сиз дагы аман эсен көз жарып алыңыз. Рахмат. Канчалардын батасын алып жүрөсүз, ошол тийсин. Эң башкысы сизге балдарыңыз дайыма аман болсун. Демек, сиз башкаларга баягы аракет кылып жардам берип атсаңыз, Кудай сизге эки эселеп кайрат кайтарып берет. Буюрса. Чоң рахмат. Рахмат баарыңыздарга.